Интернет желесіндегі қызықты қабарлар менен сайтқа саяхат көрсөтүүбүздөн мен Жанара Нарматова таныштырам. Саламатсыздарбы? $2 миллион Эркин Тентишевдин мойнуна илингенде, түнү менен уктабай эртеси качканбы? Дөчүн кыз өлгөндөн кийин экс-губернатор Эркин Тентишев карайлап калат. Жаңы кырыша тапканга дал бастап аракет жасаса, ал жактан да жарытылуу сөз укпаганы айтылды. Тескерисинче $2 миллион Эркин Тентишевдин мойнуна илингенде, түнү менен уктабай эртеси Туркияга учуп кетип, ошо боюнча жоголду. Көп кызыктар алдыда. Эмомали Рахмондун жүзүм багында килем үстүндө отуруп жүзүмдөн ооз тийип жаткан видеосу тарады. Буга чейин Тажикстандын Баткен облусуна, Оштун Чоңалай районуна куралдуу кол салуусунан кийин социалдык тармактарда тажик президенти Эмомали Рахмон инсульт алып каза болгону тууралуу маалыматтар тараган. Бирок Тажикстандын тиешелүү органдары айтылган кептерди тастыктап, же расмий түрдө четке каккан эмес. Yine biraz gidelim, tozak çabuk ol. Donana doğru. Pişmiş. Donana doğru. Рыспай Исаков рекордтон кийин үн катты. Бул жолку Манас айтууда мага дагы бир сыр ачылды. Бул тууралуу Манасчы Рыспай Исаков рекордтон кийин үн катты. Капилет ызычуу жараткан Гиннеске Манас айтуу соңуна чыгып 5 күндүк зор сыноодон өтүп рекорд жаңырды. Бул жолку Манас айтууда мага дагы бир сыр ачылды. Мындай нерсени эзели эл алдында айткан эмесмин. Жада калса түшүмдү айткым келчү эмес. Аркасыздык болмоюнча азыр да ошондой зарылдыктан улам айтып атам. Манас дүйнөсү мага жаңы бир эшигин ачты. Бул мен үчүн эң зор табылга. Жерге тебелеген жеменин баары биригип келип, анын алдында кыпындай да болбойт. Мен жеткен бул бийиктик балким жалпы элге жарыгын чачкан жакшылык болмок. Сыяга кыргыз касиетинин өзүнө кастык кылган күч аябай бакуат окшойт. Аны ушул окуядан 2 жолу байкадым. Кандай кызык нерсеге дуушар болгонумду ошол Манас айтуубуздун тасмасынан жарыялап айтып баяндап берейин, деп жазды ал. Социалдык тармакта такси айдаган кыргыз кыз менен агрессивдүү тажиктер кайым айтышып жаткан видео пайда болду. Тасмадан бир топ тажик улутундагы эргулдар жалгыз кызды кекетип жатышканын көрүүгө болот. Алардын сөздөрүнө ылайык такси айдаган кыз топтошкон тажиктерди жеткирүүдөн баш тарткан. Мындан улам ортодо түшүнбөстүк пайда болуп, тажиктер сөр көрсөтүп башташкан. Тасма бул жол менен Россияда тартылган. Бирок качан жана кайсыл аймакта бул окуя болгону белгисиз. Учурда видео интернет желелеринде жайылып, ар кандай ой пикирлердин жарылуусуна жем таштоодо. Сиздер кандай ойлойсуздар? Кыздын кылганы туурабы? А что, я должен Это моя права. Это моя права. Это моя права. Ну это Не ваше хотите? право, подождите, это Не ваше... надо мне позвать. Кто? Мы сейчас будем жаловаться на вас. Пиши, пожалуйста. Мы будем Всё, писать. Москву пиши. Будем писать. Это моя Ты права. просто нацистка и все. Да. Такая Где разница. написано, что я нацистка? Вот, Я не хочу. ты сама сказала, чеченцев Я не не хотим хочу возить. с вами. Ну ты не хочешь пиши, что я не хочу. Нифига себе. Ты что мне закон толкаешь? Это вы сами Ты же позволили. сама сказал, мы когда сели. Когда Мы тебя когда сели. позвонят, ты скажи, что я таджиков не везу. Вот так надо сказать. Или надо позвонить и сказать. Я по-человечески сказала. Кто по-человечески? Мы полчаса ждем. Это моя Холодно. права. Ну почему Это тогда моя развод? права. Что твоя право? Тоджикор анайын барып. Төө ашуда кар түштү. Учурда кар ирилик. Бул тууралуу Чүй облустук жол кыймылын көзөмөлдөө башкармалыгына билдиришти. Милиция айдоочуларды Бишкек-Ош жана Ош-Бишкек автожолдорунда жол эрежесин сактоо жана жайкы дөңгөлөк менен жолго чыкпоого чакырат. Синоптиктер 4-октябрдан тартып тоолуу райондордо жаан жай турганын, бийик тоолуу райондордо кар түшөрүн билдиришкен. 100 сомдук купюра Россиядагы белгилүү интернет тооруга коюлду. Бул 100 сомдук 2002 жылы басылган 3 сериядагы акча. Баштапкы баасы 7400 рубль деп бааланды. Тагырагы өзүнүн наркынан 99,5 эсе көп сатылууда. Банкнотанын мындай кымбат болушуна себеп жараксыз болуп калган акчалардын ордуна колдонууга болчу артыкчылыгы бар экени айтылды. Бул 100 сомдуктар аз болгондуктан коллекционерлер тарабынан кымбат бааланат.
Акча өндүрүү боюнча буйрук чыгарган Бишкектеги номер 73 мектептин директору сөгүш алды. Башкармалыктын айтымында буйрук дароо жокко чыгарылган. Чындыгында ал жаңы директор сынактын жыйынтыгы менен өттү. Эми мындай мыйзам бузуулар болбош үчүн бардык жаңы жетекчилерге түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, окутуп жатабыз. Мектептерде акча чогултууга тыюу салынат, деп баса белгиледи. Буга чейин номер 73 мектептин окуучуларынан ай сайын 100 сомдон чогултуу чечими кабыл алынганы маалымдалган. Тартипти бузган класс жетекчилерге эң катал дисциплинардык чаралар көрүлөт. Ал тургай жумуштан бошотууга чейин деп коркутушкан. Октябрдын аягында эски смартфондордон WhatsApp өчүрүлөт. 24 октябрда WhatsApp мобилдик тиркемеси эскирген смартфондордо өчүрүлөт. Тиркемени 2012 жылдын сентябрь айында чыгарылган iPhone 5 жана iPhone 5C телефондорунун ээлери колдоно албай калышат. Бул модельдер өндүрүштөн 2013 жылы жана 2015 жылдын сентябрь айында алып салынган. Эгер колдонуучу WhatsApp тиркемесин пайдаланууну кааласа, анда жаңысын алганы оң деп айтылат маалыматта. Эгер колдонуучу iPhone телефонунун башка моделин көтөрүп жүрсө, анда жаңы системаны көчүрүп алышы керектигин кошумчалашты. Тамашоочу Динара Багышбаева көз жарды. Белгилүү тамашоочу бир нече кинолордо роль жараткан актриса Динара Багышбаева көз жарды. Бул тууралуу ал өзүнүн Instagram баракчасына жазды. Кош келипсиң Амира кызым, атаң экөөбүз сени жакшы көрөбүз, деп жазган. Тамашоочуну көрөрмандары куттуктап, жакшы пикирлерин калтырышкан. Эскерте кетсек, Динара Багышбаева өткөн жылы август айында турмуш жолуна аттанган. Интернет айдыңынан алынган жаңылыктар мына ушулар болду. Эске салсам, төмөндөгү маалыматтар 7 каналдын көз карашын билдирбейт. Бул жана башка жаңылыктар каналдын социалдык баракчаларына да жайгаштырылат. Студияда мен Жанара Нарматова болдум. Кийинки эфирден көрүшкөнчө.